Азаттык радиосунун Данисте телепрограммасын баштайбыз. Бул берүүдө кыргызстандыктардын жашоосу жана жаратман журтташтар тууралуу кеп салып беребиз. Алдыдагы баяндар. Баткендеги төрөтканасы жабылып калган айылдагы эс ала албаган киндигене. 66-га чыктым. Эми өзүмө дагы нагрузка келет экен, айыл жапсаңар жапкыла деп жаптырып коюшкан да. Жүздөгөн окуучуга 40 жылдан бери билим берип келаткан Ак талаалык Көз Азиз мугалимдин өрнөк болчу эмгеги. Кээде унутуп деле каласың да, ошол нерсенин баарын агайдан келип сурап алып, бүт агайдан үйрөнүп турабыз. Токтогулдагы 2 жол өрт чыгып кулайын деген эски мектепти жаңылоо убадасы качан аткарылат? Ушул мектепти ушул убакка чейин окуп келатабыз. Бирок аябай кооптуу, эгер жер титрей турган болсо түшүп кетет. Студияда мен Сабыр Абдымомунов, эсенсизби? Көрсөтүүнү Баткенден келген видео баян менен баштайын. Баткен районунун борборунан 30 чакырым алыс жайгашкан Бозадыр айылындагы толгоосу шашылыш жеткен келиндерди эс алуудагы акушер Тажикан Эралиева үй шартында эле төрөтүп, бир учурда 14 баланын киндигин кескен учурлары болгон экен. Бул айылдагы төрөткана мындан 8 жыл мурун жабылган. Ошондон бери Тажиканга үй шартында төрөтүүнү токтотууга буйрук берилген. Бирок толгоосу жетип, 30 чакырым алыс жердеги төрөтканага жете албай турган келиндерди карабай кое албай тобокелге барат. Бул айылдагы төрөткананын кийин тагдырына кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кызыкты. Кудайга шүгүр, жакшы эч кандай мындай случайлар болгон жок. Балдар аман эсен үйүнө чыгып кетти. Чындыгын айтканда, төрөткананы Баткенге которобуз. Бу жерде жабышыбыз керек. Беш ошондой дешкенине байланыштуу. Мен онун үстүнө өзүм дагы 66-га чыктым. Эми өзүмө дагы нагрузка келет экен, айыл жапсаңар жапкыла деп жаптырып коюшкан да. Акушер Тажикан Эралиева шашылыш толгоосу келген аялдарды үй шартында эле төрөтүп келет. Мындан 8 жыл мурда Баткен районунун Бозадыр айылындагы төрөткана жабылган соң, ага кайрылгандардын саны кыйла өскөн. Бир мезгилде 14 баланын киндигин кескен учурлары да болгон. Суук условия жок болсо, бөөктү муздатып бир нерсеге жолуктурбайлык деп үйүндө эле төрөтүп дагы жүргөнмүн. Бирок эч кандай кровотечение же бир осложнение болгон эмес. Үй шартында төрөт кабыл алуусуна кооптонгон жергиликтүү жетекчилер Тажикан Эралиевага бул ишти токтотууну буйрушкан экен. Бирок 30 чакырым алыс турган район борборундагы төрөт үйүнө бардык эле келиндер жете бербейт. Алардын көбү тобокелге салып, үйүндө төрөгөнгө көнүп калган. Катта балам 2009-жылы январь айында төрөлгөн. Алиге январь айында күн суук болгондуктан больница шарты болгон эмес да, больницада анан үйдө төрөткөн. Тажа ишенебиз. Жакшы иш тажрыйбасы күчтүү болгондуктан үйдө дагы баланы жакшы төрөтүп алган. Ошондон бери оору сыркообой эле жакшы 2 баламды төрөтүп берди. Больница баары жакшы. Шарты начар деген жүйө менен 8 жыл мурда Баткен району алыскы айылдарында төрөт үйлөрү жабылган. Ал жерде иштегендердин азыркы милдети кош бойлуу келиндерди каттоого алып, ден соолугун көзөмөлдөө менен гана чектелет. Родильный стол бар эле, азыр аны снимать этип коюшкан, себеби төрөт жок да. Бир жерге коюп койсо керек родильный эмени. Анан ошол жерде төрөгөндөн кийин полный кандын сөлү жакшынакай болуп, нормальный болсо 2 сааттан кийин после родовой палата буякта. Караң экен. Мына жер после родовой палата болчу да. Бирок толгоосу катууларды район борборуна жеткирүүгө мажбур болуп, кээде эне менен баланын саламаттыгына залалы келген учурлары да жок эмес. Эгерде ушул жерде жакшынакай акушерка турса, жакшы эч кандай мындай немени жакшы билген акушерка болсо, ушул жерде эле төрөт болсо жакшы да. Алыс жака акча кетет биринчиден. Анан кийин өзүнүн машинасы бар, жогу бар, машинага палан сом акча бересиң. Аялды апарып төрөткөндөн кийин может кровотечение болсо акча кетет. Бир мезгилде шарты начар деген айылдык төрөт үйү учурда керектүү медициналык шаймандар, жабдыктар менен толукталыптыр. Ошондой болсо да төрөт кабыл алууга уруксат бериле элек. Өткөн жумада дүйнөнүн 100дөн ашын өлкөсүндө мугалимдердин эл аралык күнү белгиленди. Билим берүү жана илим министрлиги маалыматына ылайык, азыр Кыргызстанда 98 миңден ашуун мугалим мектептерде, балабакчаларда жана жогорку окуу жайларда эмгектенип жатышат. Бүгүн биз алардын бирөөсүнө токтолобуз. Ал Ақтала районундагы Баетов атындагы айылдын мектебинде 40 жылдан бери музыкадан сабак берип келаткан Көз Азиз Агай Дөөлөтбек
Беш Күрөңов. Учурда компьютердик жана интернеттеги жаңы программаларды өздөштүрүп жаткан агай майыптыгына карабастан башка мугалимдерге өрнөк болуп келет. Элеттеги Дөөлөтбек агай менен кабарчыбыз Мирлан Кадыров таанышып да, таңыркап да келиптир. Эгерде ал болсо, азыр алат. Болбосо, анда автоответчик сөбүрүп коет. Валера, я, значит, тебе позвонил. Күнүгө эртең менен электрондук дарегин текшерип, досторунун каттарына жооп берүү Дөөлөтбек агайдын күнүмдүк аткарган иши. Ал компьютердик жана интернет программалардын жаңысын өздөштүрүп келет. Эми бир жерде мындай угуп аткан проигрывательдердин эле түрүн айтсам эле мына Winamp бар, Podplayer бар, VLC бар, A-Stream Player бар, ол браузерден бир жерде Mozilla турат, браузер. Дөөлөтбек агай учурда 60-тан ашып калды. Биринчи топтогу майып. Ал төрөлгөндө көзүн чылпак басканынан ата-энеси бирөөлөрдүн кеңеши менен туура эмес дарыны сүйкөп коюшкан экен. Ошондо эле анын көздөрү агарып, көрбөй калгандыгын айтат. Төрөлгөндөн кийин ал 7 ай өткөндө ушундай көз көрбөй, көз чылпактап калыптыр деп ошо көз оорганда бияка алып келип, бир жерден доктурлардын айтымы боюнча жасап, көздү ошо пенициллин менен жууп тазалагандан кийин көз агары эле бүт баары кетип калыптыр дагы, таза болгонсуп калыптыр, бирок көз көрбөй калыптыр. Ошол эле учурда 49-жылы Мураталы Көрөңкөй атындагы окуу жай уюшулса, мен мына келип туруп, биринчи ушу 76-жылы келип жолду ачтым. Мурун мен өңдү көзү азиздер окуган эмес эле да. Ошо жолду мен биринчи ачтым дагы, андан кийин мен бүткөндөн кийинчерээк анан балдар окуй баштады да. Башка тилден алынды. Дөөлөтбек агай Акталанын Баятов айылындагы музыкалык окуу жайда музыка адабияты сабагынан балдарга билим берип, агартуучулук иштен көзүн тапкан. Анын угуу сезими күчтүү болгондуктан бул кесипти сүйүп, билгенин башкаларга да үйрөткүсү келет. Энциклопедия деп коебуз, агайды компьютер деп коебуз. Болгон нерсенин баарын эгерде кичине өзүбүздөн баягы түшүнбөй аткан нерсебиз болобу, же бир кээде унутуп деле каласың да. Ошол нерсенин баарын агайдан келип сурап алып, бүт агайдан үйрөнүп турабыз. Дөөлөтбек агайды күнүгө мектепке жетелеп алып барып, кайра жетелеп келүү милдетин анын улуу келини Гүлнара мойнуна алган. Ал Нарын облусунда кайнатасы менен колтукташып баскан биз эле болушубуз керек деп тамашалап калат. Атам экөөбүз жетелешип коюп, атамды жетелеп жүрө берем. Ушул атамды ушундай улуу инсанды, ушундай тиги көрүнүктүү инсанды жетелеп жүрүш, ошонун жанында жүрүш мен үчүн бул чоң сыймык. Мен ушу атамдын батасын алып калсам экен деп көп аракет кылам. Атынем ойма койсо Орус улутундагы кызга үйлөнмөкмүн деп Дөөлөтбек агай тамаша кылды. Бирок анын ушул деңгээлине жетишине турмуштагы ачуу, таттуу күндөрүндө жубайы Бактыгүл бирге болгон. Ал алгач баш кошкондо биртке кыйналганыбыз болбосо, ушул күнгө чейин бири-бирибизди сыйлашып, балдарды чогуу тарбиялап өстүрдүк дейт. Бизди деген багып атат. Ополтодой алып, көзтүк иштерден кыйын багат мисалы. Айлыгын алат, экөөбүз кеңешебиз отуруп, вице-президентим деп коет. Анан экөөбүз отуруп алып кеңешебиз, муну мындай кылалы, тигиндей кылалы деп кеңешип окатыбызды. Жакшы эле жашайбыз. Жакшы эле азыр мындай эме болсо. Мен учурунда кыйынчылык болот дейм, жаш кезде ар кандай түйшүк болот, ар кандай эме болот. Дөөлөтбек Бешкөрөңов жубайы Бактыгүл менен 4 уул, бир кызды тарбиялап өстүрдү. Бир уулу жаратылыш кырсыгынан каза таптыр. Башка балдары болсо учурда өз жайларын таап, улуулары өзүнчө түтүн булатып жатат. Көзүм көрбөйт, мүмкүнчүлүгүм чектелүү деп үйдө олтуруп албай, тескерисинче башкаларга дагы жардамын тийгизгенге ашыккан Дөөлөтбек агай учурда небере жыттап, алдыда дагы көптөгөн максаттарды коюп жашап жаткан учуру. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу. Ушундай жаратма мугалимдерди көрүп сүйүнөт экенсиң. Ошол эле учурда мугалимдердин аябай шарты начар мектептерде иштеп жатканын көрүп зээнин кейит. Кийинки баяныбыз Токтогулдагы мына ушундай Кулайын деген мектеп тууралуу болот. Ал райондогу Кара Суу айылында. Эскилиги эбак жеткен мектепте 2 жолу өрт та чыккан экен.
Өткөн кылымдан бери улам жаңыланат деп убада берилген Кара Суу мектебинин абалын жогорку бийликтегилер жакшы билишсе да, эмне үчүн жаңы мектеп курулбай жатат? Бул суроого аймактагы кабарчыбыз Руслан Калматов жооп издеп көрдү. Кара Суу айылындагы бир кабаттуу имарат керектен чыкты деген бүтүмдү өзгөчө Кырдаалдар министрлиги 2006-2008 жылдары 2 рет чыгарган. Ага карабай эскилиги жетип, дубалдары көчө баштаган бул имаратта балдар дагы эле окуп жатышат. Бул мектеп мен 5-класста окуганда эле келген. Муну Комсомол айылынан көчүрүп келгенбиз. Бул финский үй болчу. Анан бизди окуткан эжекелер кошумчалап эки жагын оңдоп түзөп, ушул мектепти ушул убакка чейин окуп келатабыз. Бирок аябай кооптуу, эгер жер титрей турган болсо, түшүп кетет. Үстү деле түшүп турат. Өткөндө биз ремонт кылдык. Биртке үстүлөрүн жанагындай катуу темир зым менен карматып, салаңдап калган мындайынанчы. Анан карматып тарттырып койгонго жогору болуп атат. Аябай эле оор да акыбалы. Кулай турган эле акыбалда. Жылыга оңдоп түзөп, ремонттоп, сырдап, актап, мооларын баарын шубап окуп келатабыз. Дубалдарынан жаракка кеткен мектеп имаратын буга чейин 2 жолу өрт чалып, мугалимдер өздөрү өчүрүп калышкан. Былтыр күзүндө болсо чатыры кулап түшүп, жергиликтүү бюджеттин эсебинен кайра калыбына келтирилген. 1981 жылы убактылуу деп Кара Суу айылына курулган бул жыгач имарат номер 10 Токтогул Казатов атындагы мектеп катары билим берүүгө кызмат кылып келатканына 36 жыл болду. Бул жыгач имарат адегенде 1961 жылы көдүк, андан кийин Кара Тектир айылдарына көчүрүлүп орнотулуп, ал жерге туруктуу мектеп имараты салынгандан кийин ушул Кара Суу айылына тургузулган. Бул айылга жаңы мектеп куруу иштери 1990 жылдары башталып, бирок Союздун ыдырашы менен токтоп калган. Андан бери тоолу четки айылдагы мектептин абалы менен эч кимдин иши болгон эмес. Мектеп куруу демилгесин 2015 жылы мурдагы парламент спикери Асылбек Жээнбеков көтөрүп, алда аягына чыккан эмес. Биздин окуучуларыбыз кооптуу мектепте окуп жатышат. Биздин мектебибиздин потолоктору ийилип, ылдый түшө турган болуп турган акыбалда. Ошого карабастан быйыл үстүнөн тамчы ага бергендиктен үстүн жаңылантып, шифры тыныкем менен жабылды. Анан биздин окуучуларыбыз абдан коркунучтуу абалда болуп атышат. Ошондуктан биз 3 жылдан бери кайрылып келебиз жогорку кеңештерге. Анан бизде болсо мектеп салынат деген бүтүп эле жүрөбүз, чоң үмүттөбүз. Салынып берсе жакшы болот эле. Парламент төрагасынын демилгеси менен башталган 2 кабаттуу 250 окуучуга ылайыкташкан жаңы мектеп куруу үчүн республикалык бюджеттен 56 миллион сом каралып, 2015 жылы алгач 3 миллион сом каражат которулган. Ал суммага жаңы имараттын пайдаланып куруу үчүн жер даярдалып, казылган бойдон калып кеткен. 3 миллиондун адайын мына барып көрсөңүздөр болот. Ачык турат. Аны бир карыган чирген чал менен кемпир деле тиктеп туруп, ушуга 3 миллион кетсин дейт. Анткени катламан куюлду, болду, бүттү, ошо менен токтотуп ишти, токтотушту дагы акча төлөндү, кетти. Акчаны каяктан табайын эми андан 3 миллион берилген акчада. Эми классың аркысында эле эски анан кичинекей экен. Мектептин абалын бул ирет жогорку кеңештин спикери Чыныбай Турсунбеков келип көрүп, кийинки жылдагы республикалык бюджетке киргизүүгө көмөктөшүүнү убада кылды. Ал айылдын мектебин окууга колдонууга жарабайт деп чечим чыгарыптыр. Бир эле чара бар. Эртерээк киргиш анысы деле кирип 15 жылы 3 миллион сом бөлүнүп, тендерден 59 миллион сомго утуп бир фирма башталган экен. Тилекке каршы бул жылы каражат бөлүнбөй калган экен. Биринчи кезекте албетте тиешелүү комитеттерге тапшырмалар берилет. Мен тараптан протоколдук тапшырма беребиз. Өкмөткө дагы өзүңөр көрдүңөр, өкмөткө бере турган протоколдук тапшырмалар көбөйдү. Жалал Абад облусунун аймагында баардыгы болуп 28 жараксыз мектепте балдар окуп жатышат. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги анын 24-үндө такыр балдар кирбеши керек деген бүтүм чыгарган. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу. Көйгөй барбы же кызыктуу карман бары бардыгын бизге сунуштасаңыз болот. Ал үчүн azattik.org сайтындагы байланышуу жолдорун карасаңыз болот. Ошондой эле биздин WhatsApp номерибиз бар 0550 988 755. Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Кыргыз азаттык үналгысы, Twitter'de Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык KG, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык Медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Ободо Азаттык ТВ Данисте теле берүүсү программанын экинчи бөлүгүндө. Сирияга кеткен тоңдук бир туугандардын таржымалы. 2 жыл мурда энесин ээрчип Сирияга кеткен 29 адамдан турган бир туугандардан кабар барбы? Сагынып да деле. Кимдин энесин сагынбайт. Мен деле сагынып атпаймын. Германияда турмушун түптөгөн жердешибиз Райда Баймонкоеванын жашоосу, окуусу жана немис ата-энеси тууралуу журтташтар түрмөгүнөн баяндайбыз. Биз аны жөн гана балдарыбызды караган эле адам катары кабыл албайбыз. Биз аны үй бүлө мүчөсүндөй көрөбүз. Азаттык 2 жыл мурда 29 мүчөсү Сирияга кеткен тоңдук бир үй бүлө тууралуу иликтөө тарткан эле. Анда Бөкөнбаев айылынын 81 жаштагы тургуну Маркү Сөлпиева үй жайларынын баарын сатып, кыз күйөө, уул келин, небере жээндерин ээрчитип алып Сирияга кеткен айтылган. Бул үй бүлөдөн кабар барбы, азыркы тагдыры кандай деген суроого жооп алуу үчүн Азаттыктын кабарчылары ал айылга кайра барды. Анын аягын тасмадан көрүңүздөр. Мындан 2 жыл мурда Сириядагы согуш талаасына кеткен тоңдук бир үй бүлөнүн 29 мүчөсү тууралуу иликтөө тарткан. Анда 81 жаштагы Бөкөнбаев айылынын жашоочусу Маркү Сөлпиева кыз күйөө, уул келин, небере жээндерин баш кылып Сирияга 5 издеп кеткени айтылган. Маркү Сөлпиева өзү, анын улуу кызы Аксай айылынан Чынар Карабаева, Орто Токойдогу кызы Назгүл Карабаева күйөөсү жана 6 баласы менен Эшперов айылындагы дагы бир кызы Гүлзар Карабаева күйөөсү жана 5 эркек баласы менен Төрткүл айылындагы дагы бир кызы Гүлзар Карабаева күйөөсү жана 4 баласы менен кичүү уулу Жолдошбек Карабаев аялы кош бойлуу кезинде 4 баласы менен кетет. Бүтүндөй бир үй бүлөдөн кабар алуу үчүн алардын жакындарына кайра бардык. Атайын кызматтардын сурагынан жалкып калышканбы, Айтор видео тасмага ачык маек берүүдөн баш тартышты. Ошентсе да жүздөрүн көрсөтпөө шарты менен айрым маалыматтарды жаздырып алдык. Маркү Сөлпиеванын Эшперов айылындагы күйөө баласы Чыңгыз Урманбетовдун бир тууган агасы Кубан инисинен 3 жылдан бери кабар жок экенин айтат. Анын айтымында иниси аялы Гүлзар Карабаеванын азгырыгы менен 5 бирдей эркек баласын алып, мал мүлкүн түгөл сатып, түн жамына кете берген. Алардын артында күнөөгө батып бизди издебегиле деген кош тилинде кат гана калган. Атабызды жакшылап кылабыз, ичип алабыз деп ушундай атабыз жакшылап кылабыз. Менин атым Кубан. Эгер Кубан аман бага албаса, Шамрат деген алган бар кетти. Алды алысыл. Анда Шамрат алган баксын деп. Анан алдын каяка кетерин айткан эмес да, каяка кеткенин. Жок. Каяка кетерин биз билип алдык, айтып атпаймынбы. Фамилиянын регистрациясын билип алдык да. Урманбет Чыңгыз Карабаева деп фамилиялар менен тигизген койгон. Мына тигизде жазылып аткан 27-си түн үчүндө кетсе 28 эртең менен учуп турдук 10. Чыңгыз үй бүлөсү менен жихадка кеткенин угуп, кайгыга баткан бир тууган эжеси менен атасы көп өтпөй каза тапкан. Айрым маалыматтар боюнча Маркү Сөлпиева Сирияда о дүйнөгө аттанган. Балдарынын эмне болгону тууралуу керек болсо атайын кызматтарда да кабар жок. Бүгүнкү күндө булар боюнча толук маалымат жок. Эч бир туугандар да билбейт. Тирүүсү, өлгөнү эч бир маалымат жок булар боюнча. Азаттык буга чейин Сирияга аттангандардын арасында эгиздердин түгөйү бар экенин да бир нече жолу көрсөткөн. Биз азыр ошол Кундуздун айылына келдик. Ысык көлдүн Кароолдөө айылы. Азыр биз апасына жолугуп, анын ал ахвалын сурамакчыбыз.
Ысык көлдүн Караол дөбө айылынын жашоочусу Эгиздин түгөйү Кундуз Дөөлөтжанованын Сирияга кеткенине 3 жылдан ашты. Ал өз атын Амина, уулу Даниэлдикин Абдулла деп өзгөрткөн. Айылына барганыбызда анын бул жакта калган түгөйү Жылдыз турмуш куруп кетиптир. Апасы Нурия 3 класс окуп калган Абдулланы белине таңып, өлбөстүн күнүн көрүп жаткан экен. Амина тоңдуктардан айырмаланып, WhatsApp аркылуу маал-маалы менен кабарлашып турат. Акыркы ирет 2 ай мурда байланышка чыккан. Ал жихадка үндөгөн видео тасмаларды байма-бай жөнөтүп турат. Они отдают свою кровь и части тел, чтобы приблизиться этим к Аллаху. И будто они говорят: «О Аллах, бери из нашей крови, пока ты не будешь доволен». Буга чейин да көпкө байланышка чыкпай кетип анан кайра байланышчу эле? Байланышка чыкпай калып, байланышып калсам, биз деле өзүбүз ойлонуп койчубуз. Место которду го депчи. Өзүбүздүн оюбуз ошого барды да, место которду значит бул деп. Баласы, апа келбейсизби десе, түшүндүрүп айтпайсыңарбы? Апаң келе албайт деп түшүндүрүп айтпайсыңарбы деп. Значит, баласы ошентип айтканда кыйналып атат да. Айткыла да, апаң келбейт деп айткыла, үмүтүн үздүргүлө деп ошентип. Значит, өзүнүн басын өлүмгө байлаган да. Келбесине көзү жеткен анын келе албасына. Баласы биякта эле сиздин колуңузда да? Ал деле сагынып атат го, э? Сагынат да. Ыйлайт келе. Биз түшүндө өзүм уйкуман чочойгон кесем, ада уктабай жаптыр, көздөн жашымдай куйуп атат. Саат 3-төн өтүп калган болчу. Бирок эмне болду? Түш көрдүм десем, жок дейт. Бирок ыйлап атат. Көздөн жашын агып коет. Сагынат да деле. Ким энесин сагынбайт. Мен деле сагынып атпаймынбы? Ыйлабыңыз. Кусага баткан эне кызын зарыга күтүп келет. Ысык көл дубанынан Сирияга аттангандардын жалпы саны 39, алардын 18и өспүрүмдөр. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин соңку маалыматы боюнча Сириядагы кыргызстандыктар саны 600гө жакын. Алардын 100дөн ашыгы аялдар. Согуш талаасында 50дөн ашык бир үй бүлөнүн мүчөлөрү бар. Ушул күнгө чейин алардын 70и окко учкан. Данистеде чет жакта жашап жаткан мекендештер тууралуу баяндап турабыз. Бул жолку каарманыбыз Германияда жашайт. Гамбург шаарында окуп иштеп жаткан жердешибиз Раида Баймонкоева бул шаарда турмушун түптөп бир кыздууда болуптур. Ал Германиядагы жашоосу, окуусу, немис ата-энеси тууралуу кабарчыбыз Элиза Кененбаевага айтып берген. Анда Гамбургга сапар тарталы. Раида демалышка карабай, тамтуң баскан кызы менен университетке келди. Бул күнү окуу жайда студенттер аз болгону үчүн ал өз иштерин кең кесирип бүтүрүп алат. Акмарал 1,5 жашта. Ата-энеси студент болгондуктан окуу жай имараты ал үчүн жат эмес. Раиданы кызы ашыкча түйшүккө деле салбайт. Кызым азыр 1 жаш 3 ай, 4 ай болуп калды. 1 жаш 4 айында. Азыр бир 3 жумадан бери бала бакчага барып, бул жакта эми бала бакчада 1 ай эн атасы көндүрүп, башында 2 саатка барып, башында чогуу жүрүп, андан кийин 2 саатка тыштап ушинтип баланы көндүрүп анан тыштайт экенсиң да. Азыр ошол файмеде жүрөбүз. Азыр мен алып аткан орунга кызым үчүн 55 гана евро төлөнөт. Ошол эле местага башка мисалы окуусун бүткөн, уже иштеп жүргөн немистин балдар ошол эле местага 400 евро, мүмкүн 500 евро. Эми ал ар кимдики айтылбайт да бияктачы, бирок ошондой көп акча төлөшөт. Студенттерге студентсиң, окуйсуң, азырынча жумуш таба элексиң деп арзан кылып беришет да. Бул нерсени өкмөт чечип берет да. Раида айткандай эле Германияда өкмөт студенттерге, өзгөчө үй бүлөлүү студенттерге бир катар жеңилдиктерди караган. Ал эми бала төрөлгөндө аны карашканга атайын акушер алса да болот. Тилекке каршы Кыргызстандан бирөөнү чакырып, мындай жардам кылганга бирөөнү чакыра алган жокпуз. Ошентсе дагы бул Германияда акушер алып 1 ай, 1,5 айча ушу баланы кантип кармаш керек, кантип жуунтуш керек,
ошол нерселерин ошол акшырдан үйрөндүк. Бир китепче бар, ошол мисалы кайсыл райондо жашасаң, ошол районго жакын жашаган акушерлердин данныйлары жазылып турат, телефондор, ошолорго чалып эле бала төрөлүлүктен мурун эртерээк алып даярданып алыш керек да, эртерээк сүйлөшүп, бирок анын акчасын дагы ошо медицинский страховка баарын төлөп берет. Анан 1,5 айча келип жардам берет, башында күнүгө келип жардам берип, чоң эле жакшы эле жардам кылат. Мисалы эмне кылат? Жуунтканды көрсөтөт, кантип жуунуш керек, баланы кантип уктатыш керек, кантип кийинтиш керек, ошол нерсени же болбосо өзүң төрөгөндөн кийин өзүңө кантип өзүңө кайра калыбыңа кантип келе аласың, баланы кантип эмизиш керек, ошонун баардыгын баягы Кыргызстанда кошунаң же болбосо кайненең, тааныштарың айтып жардам берип, ушинтсе биякта ошо кесипкөй адамдар келип жардам берет. Раида жолдошу менен Германиядан таанышкан. Максат да бул өлкөгө билим алганы Кыргызстандан келген. Эки студент баш кошуп 3 жылдан бери бирге түтүн булатып келет. Бияктан таанышып, биз дагы жолдошум кыргыз. Ошо кыргыз досторубуз аркылуу эле таанышып, бири-бирибизди ылайык көрүшүп, анан бизди табыштырышып, ошентип үйлөнүп, ушул жакта жашап, үй бүлө куруп калганбыз. Каарманыбыз Германиядагы көп кыздардай эле мындан 9 жыл мурда АУПР программасы менен тил үйрөнүп, немис үй бүлөсүнө бала бакканы келген. 1 жылдан кийин ал бул өлкөдө калып билим алууну улантууну чечкен. Алгач немис тилин үйрөнүп, кийин ал ошол Гамбургдагы прикладдык илимдер университетине тапшырган. Бул өлкөдө билим алууга бир кезде баласын кароого келген немис үй бүлөсү абдан жардам берген. Бул үй бүлө Раиданы ата-энесиндей эле камкордук алат. Алар азыр да Раиданы баардык жактан колдоп, үйүнө барса кучак жайып тосуп алышат. So, wunderbar. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Philipp ist noch nicht da, der kommt aber gleich. Verabredet heute? Ja, genau. Philipp hat sich zum Schwimmen verabredet. Ja, Raida ist... Раида бизге 2009-жылы келген. Аэропорттон тосуп алганда эле анын жылмаюусунан жүрөгү ачык, жакшы кыз экенин сезгем. Башында эле көп нерсеге кызыккан, баардык ишти жүрөгү менен аткарганын байкагам. Бул биз үчүн абдан маанилүү эле. Балдарымдын жанында Раида болсо ар дайым санаабыз тынч. Ошентип ортобузда эң жакшы мамиле түзүлдү. Раида биздин улуу кызыбыздай эле. Биз аны жөн гана балдарыбызды караган эле адам катары кабыл албайбыз. Биз аны үй бүлө мүчөсүндөй көрөбүз. Раида наристесин кароо менен бирге билим алууну үзгүлтүксүз улантууда. Германиядагы журтташыбыз чет элде деле адам аракет кылса баарына жетишүүгө болот деген ойдо. Элиза Кененбаева, Азаттык. Көрсөтүүнүн аягында чоң энелердин Бишкекте өткөн кол өнөрчүлүк жарманкеси тууралуу айтып кетейин. Адра эл аралык уюмунун көмөгү менен Борбор каалада чоң энелер биримдиги аттуу жарманке болуп, 300дөн ашуун байбиче өздөрү жасаган буюмдарын сатка чыгарды. Мындай жарманке жыл сайын карыяларды колдоо үчүн уюштурулат. Карлыкка моюн сунган, бирок каралашаар жакындары жок адамдарды колдоо үчүн Адра эл аралык уюму мындан бир нече жыл мурун Чүй облусунун айылдарындагы карыларды чогултуп, кол өнөрчүлүк менен алектене турган бир нече топ түзгөн. Алар жараткан буюмдар жарманкеде сатылып, түшкөн каражат карылардын кем карчына жумшалат. Мына ушундай буюмдарды алып келип сатып жатабыз. Баарын өз колубуз менен токуганбыз. Байбичелер байпак, шар, колунан эмне келсе баардыгын жасап, минтип алып чыгып сатып жатабыз. Түшкөн каражатты ким абдан муктаж болсо ошого беребиз. Карыяларды дайыма колдойлу. Кызыктуу видеолор болсо сиз да бизге сунуштаңыз. 0550 98 87 55 бул биздин WhatsApp номер. Ошондой эле биз менен байланышуу жолдорун azattik.org деген сайттан таба аласыз. Биздин сайттан бардык Азаттыктын видеотекасын таба аласыз. Студияда мен Сабыр Абдумомунов болдум. Эсен туруңуз.